Бул бука кличкасы Чисун, Таластан келген өзүчө. Бул 1 жашында келген, азыр 3 жаш курагы. Ошол турган тирүүлөй салмагы 600 кг чыгат. Буну выход мяса деп коет. Эт беримдүүлүгү 62% болот. Өзү бул Абернангус породасы болуп эсептелет. Бул негизинен чыккан түбү теги Англиядан чыккан, бирок эң көп бул багылып, көбөйтүлүп келген түштүк Америкаларда көп багылып келет. Азыркы убакта 1998-99 жылдар бул өзү Кыргызстанга Америкадан самолет аркылуу алып келип көбөйтүлгөн да. Бунун негизги жакшы параметрлери болуп минус 40 градуска чейинки суукту көтөрүмдүүлүгү менен айырмаланат. Күнүмдүк эт кошуу салмактуулугу дагы өтө жогорку болуп эсептелгендигинен эт багытында жакшы колдонулат да. Көп мамлекеттерде бул уйдун породасы стейк өндүрүш максатында колдонулат. Негизги стейк чыга турган жерлери мол, ушул жерлери болуп эсептелинет, мол жерлери. Неге дегенде буну бир жерде багып, бир жерде койбойт. Биздин жергиликтүүлөр буну мисалы үчүн жергиликтүү букаларды кыймылдатпай багат да. Эгерде буну бастырып бага турган болсок, булардан көбүрөөк стейк алса болот да. Бунун жергиликтүү малдарга койгондо дагы 80% ушу өзүндөй порода бука чыгат. Төрпок түшөт дегеним. Дагы эмне? Мынажыңа кандай секирет? Бул веси тез кошкондугуна байланыштуу буларды 1 жаштан 3 жашка чейин гана колдонууга болот да. Неге деген алдан өтүп кеткен болсо, биздин жергиликтүү уйлар көтөрө албай калат да бул салмакты. Чоңоет. Азыркы Кыргызстанда эң жогорку болуп эсептелген бул Ыс көлдө болуп атат. Ыс көлдө 1400 кг тирүүлөй салмагы болуп атат. Биз дагы ошол Ыс көл менен Таласта булар 1998 жылы алып келишкен да алар. Алар бир кыйла алды да. Эми түштүк регионунда эң биринчи болуп бул Чоңалайга эми келип атат да. Ошолордун даражасына жеткенге ушу жергиликтүү калк дагы аракет кылып атат. Чоңалай бул эт өндүрүү максатындагы өндүрө турган жерлердин стратегический жактан эң жакшы болуп эсептелинет да булар. Тоо жайыттар өтө жакшы. Чем башка жактарга караганда башка жакта деградация болуп кетет жайыттарчы. Буларды көп бастырсаң жакшы эле, көпчүлүгү карма болушат да. Карма болгондо баса албай калат. Булардын буту кыска өзүчө. Тоолуу регионго буту кыскалар жакшы өдөөгө чыгып кылдыйга түшөт да өзүчө. Анан буну көп бастырса, адаптация болуп калган болсо жакшы. Негизи. Баасы канча? Азыр буну 1 жашы 9 ай 8 айлыктар 10 миң, 100 миң, 110 миң, 105 миң тегерегине келет да. Бул азыр баасы өздүк наркы жогорулады, 3 жаш болуп калды да бул. 4 жашка быйыл иштесе, кийинки жылдан бул откормго коюлат. Откормго коюлганда ошо негизги кошулган салмагын ошондо байкайбыз да. Тажрыйба катары ошондо билинет биз үчүн. Биздин айылда 5 бука алып келгенбиз. 5 бригадир бар. Анан кызыккан элдер жылына эртең биз 10 күндөн кийин жайлоого айдайбыз. Кызыккан айылыбыздагы жарандар уйларын кошот. Уйларын кандарын алдырып, таза чыккандан кийин кошоттор. Кызыккандар көп болуп атат. Жылдан жылга уже уй көбөйүп атат бизге кошо тургандар. Эл деле жакшы эле түшүнүп, ушул породага өтөт деген иштениште. Мен быйылгы жылы бизден сырткары мына айылдан кошкон бир 12-13 үй бүлө бар. Уйларын кошкон. Алар да уже торпокторду алып, быйыл дагы кошобуз деп, дагы башка кызыккан жарандар болуп атат. Буюрса аларды дагы кошуп, ушул породаны айылга жайылтканга эметебиз. Анан мына букаларды дагы кызыккандар бар. Букаларды алып кетип уйларына коюшаттар. Ушинтип иштеп атабыз. Элге жакшы жеткиликтүү ушул порода жакшы экен деп түшүндүрүп, элдер өздөрү деле келип, көрүп, кызыгып, ушуга өтүшүбүз керек экен, сапаты жакшы экен. Эми биздин
өзүбүздүн букаларды 5 жыл кармап баккыча буларды 1 жаш 2 жашында деле баксаң өзүбүздүн жергиликтүү букаларга караганда булар көбүрөөк эт берип атат. Азыр биздин сатабыз деген оюбуз деле жок. Азыркы учурда бир аз көбөйтүп, элге таркатып, ушу жалпы биздин айыл ушул породага өтсө жакшы болот. Баардыгыбыз ушул породага өтүп алсак, пайдасын баардыгы эле көрөт элек эл. Ошого элдеги дагы түшүндүрүү иштерин айтып атабыз, жүргүзүп атабыз. Ушул букаларды багууда биз өзүбүз кызыгып, ошко чейин барып окуп келип атабыз. Кантип багыш керек, ооруп калган учурда кантип биринчи жардамдар көргөзүш керек, кайсы учурда ветврачка кайрылыш керек. Биз мына практически быйыл 3-чү жыл уже көрүп, үйрөнүп, жакшы результаттар болуп атат. Бул малдар Абердин Ангус деген порода. 2017 жылы алып келгенбиз. 2017 жылдан бери ушу малдарды породалаштырып, азыр санына эмес сапатына өтүп аткан убакта ошого өзүбүз кызыгып, интернеттен көрүп, мына Талас областында, Ысык көл областында ушундай породалар бар экенин интернеттен, телевизордон көрүп эметкенибизден ушуга кызыктык дагы өзүбүз барып, ошол фермерлер менен сүйлөшүп букаларды алып келгенбиз. Эми мындай чоң малда коркунучтуу көрүнөт, бирок өзү жакшы мына. Анан бул букаларды, уйларды биз жылына эмдөөлөрдөн өткөрүп турабыз, тезден. Жайлоого кетерде эмдетебиз, жайлоодон келгенде эмдетебиз. Карап, ушу аракет кылып, бир эт багытында жакшы сапаттуу малдарды өндүрөлү, элге ушунун жайылтайлы. Азыр замандын талабы ушундай болуп атат. Биз ЭСке киргенден бери сапаттуу малдарды өндүрүп, башка мамлекеттерге экспорт кылганга бизге мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошон үчүн ушул аракеттерди кылып атабыз. Бул породага биз кызыкканыбыздын себеби биз эмне үчүн жергиликтүү уйларга өзүбүз коюп атабыз. Бул породанын бул уругу 90%, 95%, 100%ке чейин өзүндөй болот экен. Биздин айылда жалпысынан 5 үй бүлө алып келгенбиз. Азыркы күндө баардыгы музоо алып, кылган эмгегибиздин акыбети кайтып, күндөн күнгө кайра ушул породага кызыгуубуз артып, эме кылып атабыз. Баардыгы да эле бар. 10дон 15тен уйлары бар. Азыр эми талак айдаган биз 10 күндүн ичинде баардыгыбыз ушул айылда ушу 5 үй бүлө бар. 5 буканы чогултабыз да уйларыбыз менен жайыт кайдайбыз. Ал жайытта бизди малыбызды караган, малыбызды кара берген койчу болот. Ага айлык төлөп беребиз. Себеби дегенде башка өзүбүздүн жергиликтүү букалар аралашып кетсе булардын породасы бузулат. И талаада жүргөн букалардан бүрсүлөз оорусу болуп калышы мүмкүн. Ошодон биз сактанып, азыр ушинтип кармап отурабыз, чыгарбайбыз. Биздин айылда 5 бука алып келгенбиз. 5 бригадир бар. Анан кызыккан элдер жылына эртең биз 10 күндөн кийин жайлоого айдайбыз. Кызыккан айылыбыздагы жарандар уйларын кошот. Уйларын кандарын алдырып, таза чыккандан кийин кошоттор. Кызыккандар көп болуп атат. Жылдан жылга уже уй көбөйүп атат. Бизге кошо тургандар. Эл деле жакшы эле түшүнүп, ушул породага өтөт деген иштеничтемин. Быйылгы жылы бизден сырткары мына айылдан кошкон бир 12-13 үй бүлө бар. Уйларын кошкон. Алар да уже торпокторду алып, быйыл дагы кошобуз деп, дагы башка кызыккан жарандар болуп атат. Буюрса аларды дагы кошуп, ушул породаны айылга жайылтканга эметебиз. Анан мына букаларды дагы кызыккандар бар, букаларды алып кетип уйларына коюшаттар. Ушинтип иштеп атабыз. Элге жакшы жеткиликтүү ушул порода жакшы экен деп түшүндүрүп, элдер өздөрү деле келип, көрүп, кызыгып, ушуга өтүшүбүз керек экен, сапаты жакшы экен. Эми биздин өзүбүздүн букаларды 5 жыл кармап баккыча буларды 1 жаш 2 жашында деле баксаң өзүбүздүн жергиликтүү букаларга караганда булар көбүрөөк эт берип атат. Азыр биздин сатабыз деген оюбуз деле жок. Азыркы учурда бир аз көбөйтүп, элге таркатып, ушу жалпы биздин айыл ушул породага өтсө жакшы болот. Баардыгыбыз ушул породага өтүп алсак,
пайдасын баардыгы эле көрөт элек эл. Ошого элдеги дагы түшүндүрүү иштерин айтып атабыз, жүргүзүп атабыз. Ушул букаларды багууда биз өзүбүз кызыгып, ошко чейин барып окуп келип атабыз. Кантип багыш керек, ооруп калган учурда кантип биринчи жардамдар көргөзүш керек, кайсы учурда ветврачка кайрылыш керек. Биз мына практически быйыл 3-жыл уже көрүп, үйрөнүп, жакшы результаттар болуп атат.